Салам достор, мен сиздерге Redmi телефонундагы браузерди Redmi'nin өзүнүн браузеринен кантип алмаштырыш керек ошол жөнүндө сиздерге көрсөтүп берейин деп атам. Биз биринчи настройка бөлүмүнө киребиз. Мына настройка бөлүмүнө киребиз. Бул жерден биз ылдыйга түшүп приложение бөлүмүн тандайбыз. Мына бул бөлүмдү тандайбыз, дагы все приложения деген бөлүмгө киребиз. Бул жерге киргенибизден кийин үстүдөгү 3 точканы басабыз. Үстүдөгү 3 точканы басабыз. Азыр көрсөтүп берем. Мына ушул 3 точканы басабыз дагы. Приложение мына ушул бөлүмдү тандайбыз. Мына ушул бөлүмдү тандайбыз. Бул жерден биз браузерди тандайбыз. Мына браузерди тандайбыз. Ушул жер сиздердикинде Chrome менен иштегениңиздер жакшы. Себеби Chrome удобный, мага жагат. Эгер Mi'нин өзүнүн браузерине коюлуп калса, кичине кыйыныраак болуп калат. Ошону Mi'нин өзүнүн браузери мага жакпайт. Ошон үчүн Chrome'го галочка коюшуңуздар керек. Ошондо биздики мына мисалы үчүн Brave браузеринде турса, биз ошодон алып Chrome'го коебуз. Болду, ушундай кылып иштете беребиз.